Мага ал жакта олимпиадага караганда ал жакка келген катышуучулар көбүрөөк кызыктуу болгон. Алар менен таанышып, силерде мектептериңер кандай, силерде кандай окутат деп себеби алардын проекттери биздикине салыштырмалуу деңгээли аябай эле жогору болчу. Анан аларда кандай шарт түзүлгөн, кандай шарттар менен силер ушуларда калдыңар деп. Анан алардан сурасам, мени таң калтырган нерсе болду. Кореяда чоңойгон бала Европада окуйт. Европадагы дагы бир араб өлкөсүндөгү Кореяда. То есть башка өлкөдө туруп, башка өлкөдөгү мектептерде окуп аткан экен да. Анан суроп калдым, кандай булар деп турган карап, ошол кезде boarding school дегенде ошондо билдим. Биз Кыргызстанда туруп эле башка өлкөгө барып, ал жактын эң жакшы мектептеринде ошол жакта жатып, бесплатно окуганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экен. Анан эле мага Иорданиядан Kings Academy деген мектептен сунуш түшүп калды. Бизде келип бир жыл окуп кеттик. Анан сразу эле макул болдум. Атым дагы колдоп берди, аларга чоң рахмат. Анан ушинтип 11 классты ошол жакта окуп калдым. Ал жактагы мектепте билим берүү системасы таптакыр башкача экен. Ал жакта 9-класстан баштап эле уже сен только кийин кайсы кесипти алып кетесиң, ошого тиешелүү гана сабактар окуйсуң. Мына сага атайын кеңешчилер бөлүнүп берилет. Ошол кеңешчилердин жардамы менен мен ушул кесиптин ээси болуш үчүн кайсы тараптарымды дагы да жогорулатышым керек, өкүндөшүм керек деп. Анан алар ошол предметти алсаң, сенин бул ушундай тараптарың дагы да жогорулайт деп анан алар кеңеш берет. Ошентип сен өзүңө керектүү гана сабактарды окуйсуң. Жана бир жыл ал жакта 3 семестрге бөлүнөт. Ар бир семестрде сен ашып кетсе 5-6 предмет гана окусаң болот. Баары өзүң кызыгып, өзүң тандаган кесип. Бизнеске бүтүрдүм. Бирок кийин 11 классты бүтүп Америкага барганда ал жакта бардык тааныштар, бардык эле мен тааныгандар программисттер, айтишниктер болчу. Анан алардын арасында жүрүп айтиге болгон кызыгуум аябай күчөдү. Анан аягында уже айтиге өтөм деп чечтим. Анан Кипрдагы European University of Life деген университетте окуп калдым. Калп айткандай болгон, бирок университетте мага слегка аябай жеңил келди. Ал жакта профессорлор менен сразу таанышып кеттим. Анан кийин сен кантип эле сабакка деле келбейсиң, анан 90 менен чыккансың. Мен батокум мага лучше издеп уже жогорку курстардын задачалары деп. Анан алар хорошо деп уже мага бир өзүнүн ассистентин ойлоп койду. Сен ушуну карап, ушуга уже башка задачаларды берип ушуну карайсың деп. Анан жардам менен уже 2 жылда полный үйрөнүп, даже практикаларды кылып, Кипрда мага үйрөнүп турган нерсе калбай калды. Кийин анан Калифорния тууралуу кылдым. Калифорнияда аябай жаңы система менен окуткан школа бар экен. Ал жерде мугалим жок, баа жок, только задачалар бар, компьютер бар, анан аткарылбады деген бар. Задачаларды тоже компьютерлор текшерип койгон. Анан мен мурдадан эле ошол Кыргызстанга келип, ошол өзүмдүн ойлоп жүргөн проекттеримди ишке ашырсам деген ойлор бар болчу. Анан Кыргызстанга кайтып келейин деп чечтим. Былтыр 2020 Кыргызстанга кайтып келдим. Анан келип эле пандемия болуп ошол карантинге түштүк болдук. Бул кыйын күндөр болду. Бирок ошол күндөн баштап эле Кыргызстан уже бизде кайсы тармактар жакшы мүмкүн, кайсы тармактар жакшы элек, кайсы тармактарга басым жасашыбыз керек, ушуларды изилеп чыгып
Анан башында бир 2 айдай коммерческий рынокто көрөйүн деп бир IT компанияда программист болуп дагы иштедим. Анан уже өзүбүз команда топтоп, өзүбүздүн проекттер иштешке баштадык. Хлоону баштаганга эмне себеп болду? Карантин учурунда биздин окуучулар кыйналып калышты. Телевизордон сабактарды көрүп, WhatsApp'тан колдонуп, WhatsApp'тан тапшырмаларды чыгарып. Бул жакшы, баардык нерсени колдонуп атат, бирок бул азыр кылып калды. Андан кийин айрыкча региондогуларга мисалы телевизордон какой-то бир убакыт өзүнүн убактысында эле гана берет да. Уже видеону ал каалаган убагында көрө албайт. Биз ошону чектеп туруп, анан онлайн билим берүү платформасын, кошумча билим берүү платформасын иштеп чыгаралы дедик. Ошентип Хлоо тиркемесин иштеп чыктык. Хлоо тиркемесинде бизде онлайн видео сабактар, курстар, чет өлкөдө окуу боюнча баардык маалыматтар, кайсы жака кантип тапшырат, кандай документтер керек, видеолор менен ал жакта жашоо кандай, ошолордун баардыгы бар. Анан китептер бар. Ошондой эле биз Кыргыз Википедия деп өзүнчө дагы бир портал ачып койдук. Бул жака ошол ар кандай информациялар, какой-то лайфхактар деп коет. Ошондой маалыматтарды чыгарып турабыз. Ошондой эле ал жакта новостной порталдар бар, конкурстар, гранттар, мотивация берген роликтер, интервьюлар, ушулардын баардыгы бир тиркемеде болот. Анан Кыргызстандын кайсы жеринде болбосун, дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун, каалаган убактысында тиркемени ачып, же сайтты ачып эле ал жактан окуп, көрүп, өзүнүн билимин өкмөттөрүн. Бул биздин Android тиркеме. Бул жакта бизде курстар бар, сабактар, ошондой эле китептер бар. Анан бул жакта предметтер бар. Экинчи разделибиз бизде бул жаңылыктар. Бул жакта мисалы Швейцария өкмөтүнүн стипендиялары дейт. Бул жака кирип, кантип тапшырса болот, каяка тапшырса болот, ошондой эле толук маалымат, ссылкалар кыргыз тили жана орус тилинде бар. Жаңылыктар. Бул жакта болсо бизде X, бул жакта биздин справочник бар, мисалы Бишкек шаары боюнча. Ар бир райондорго бөлүнгөн. Клейм районунда жогорку окуу жайлар кайерде, туристтер үчүн кандай нелер бар, мисалы жогорку окуу жайлар, баардык информациялар бар. Ар бир Международный университет Кыргызстана кайсы жерде жайгашкан, номерлер, ошондой эле номер жазып туруп эле сразу чалып информация ала берет.